Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum бағбандар жаматы. Саламатсыздарбы? Жана біз қанша күнден бері айтып келе жатабыз. Өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу туугандарды. Бул өзүбүздүн өндүрүштү колдой турган мал келди да. Мынабы Бишкекте, Ошто жайгайлашкан чоң дүкөндөр, супермаркеттер, ошолорго мынабы Россиядан, Казакстандан келген продукцияларды сатып, адан алар ошол саткан өлчөмүнө карап, аларга процентный дагы акчалар төлөнүп берип турат. Ошон үчүн алар ошол товарларды сатканы кызыктар да. Адан тышкары анан кийин аларга подреализация канча болсо берет ал товарларды. Себеби дегенде аларда товар оборот аябай көп да. Өтө чоң товар оборот менен иштешет. А бизде болсо товар оборот жок. Анан ошентип отуруп биз өзүбүздүн өндүрүштү өлтүрүп алганбыз да. Эгерде биз өзүбүздүн өндүрүштү колдобой турган болсок, будан кийин деле ушул акыбал боло берет да. Биздин азыр бардыгынан эле айтсам, комменттеринде жазат, бизикилер даамсыз, бизикилерде неме жок, мындай сулуулугу жок, анан кийин курамы толук жазылган эмес, ушундай көйгөйлүү өтө туура эмелерди айтып атышат да. Бул жерде претензияларды туура коюп атышат. Ошого биздин өндүрүштүн адамдары ошолорду жоюш үчүн биз аларга бир поддержка кылышыбыз керек да, туугандар. Себеби дегенде акча жок болсо, товар оборот жок болсо, алар жаңы технология алып келе албайт. Ошол эле ата, ошол эле Яшар, ошол эле баягы биздин эмелер, печенье жасаган фабрикалар бардыгы тура берет. Ушул бойдон катып тура берет да. Качандыр биз аларга баягындай кредит доверие беребиз. Алардын печеньелерин алып жейбиз, конфеттерин алабыз, товар оборот көбөйөт. Анан кийин алар өсөт да. Ага чейин алар жүрө берет. Ушундай болуп өспөй дайыма банкрот болот. Көп мекемелер жабылып калып атат. Эмне себептен? Себеби товар оборот жок. Себеби ага мына мисалы үчүн патриоттук бир сезим менен бир мамиле кылбай атабыз да биз. Патриоттук сезим менен мамиле кылып, мына бир неделяга ошого силерден сураныш да. Бир неделя. Бир гана өзүбүздүн сүттү пайдаланып, бир неделя өзүбүздүн сууларды ичип, бир неделя өзүбүздүн печеньеларды жеп, бир неделя өзүбүздүн гана товарларды бир жума 7 күн алып көрөлү. Существенно ошо немелерде, прилавкаларда Кыргызстандын товарлары калбай калат. Анан кийин мынау магазинчилер аларды оптом алышат, аларга тыйын түшөт. Анан кийин алар оңоло баштайт да. Антпесек, мисалы үчүн сен давай бар жасап кел, анан кийин мен аламын. Анан мынантип таңгактаганын упаковкасын жакшына кыл, анан светин жакшына кыл, тигинсин, мунусун деп отура берсек, анда биз деген өзүбүздүн өндүрүштү эч качан кеңейте албайбыз, өстүрө албайбыз. Дайыма ошол Казакстандын, Россиянын, Турциянын тамак ашына мындай муктаж болуп, ошол эмебизден жазбай жүрө беребиз да. Өндүрүш өспөсө мигранттар көбөйөт, өндүрүш өспөсө криминал көбөйөт, өндүрүш өспөй турган болсо коррупция көбөйөт. Өндүрүш эгерде адамдар жакшы акча таап өндүрүштөн өзүнө ток боло турган болсо, алар азыркыдай мындай көрүнүштөргө жол бербей калат да. Себеби дегенде адам ушул иштеп акча таап өзүнө мындай ток болгондо өзүнө болгон мамилени ал требует этет да, өзгөртүрөт. Эй, сен не мындай деп атасың дегенге чейин биз өсүшүбүз керек да. Ага чейинки биз эми туугандар мына өзүбүздүн печеньеларды жеп көрдүм, конфеттерди жеп көрдүм. Эми туугандар, чындыгында айтканда биздики мисалы үчүн андай эле
таттуу болуп жатып калбаса дагы, бирок пайдалуурагы башка Казакстандын, Россиянын конфеттерине, башка жактын товарларына караганда бизде пайдалуураак. Мен сизге ответственно айтып атам, себеби дегенде бизде мындай ошол эле сокту айтып көрөлү. Без консервантов, без красителей, мисалы үчүн натурал согу. Без никаких сахар кошулбайт экен. Өзүнүн мындай нукура. Бул өтө пайдалуу да. Ошон үчүн туугандар, бир ай аракет кылсак, мисалы үчүн өтө жакшы жетишкендиктерге жетишет эле да биздин ушул производительдер. Өндүрүшүбүздү биз өзүбүз колдобосок, өндүрүшүбүздү мына Кытайлар бизден печенье алабы эле, же Өзбекстан алабы эле биздин печеньени, же биздин конфеттерди башка бирөөлөр жейби эле. Качандыр биз өзүбүздү колдойлу. Ошондо гана анан кийин өсүш болот. Ошого көптөн көп силерден суранамын туугандар. Бүгүн магазинге барсаңыздар, өзүбүздүн товарларды алыңыздарчы. Суранам. Бүгүн бир сода кылып, ушул кыргызский товар барбы, Кыргызстандыкы деп бир сурап, ошого бир аракет кылып коюңуздарчы. Суранам туугандар. Ошол.